Кутман таң барыңыздарга таңкы регион таң эртең ишин баштаганда тамансыздарбы? Бүгүн өзгөчө күн, сыртта аба ырайы абдан жылуу, жан дүйнөсү ошондой жылуулукту тартуулаган дагы бир чыгармалардын бири келип отурат. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ооба, жалпыңыздарга Кутман таң каалап, жуманын шаршемби күнүндө сиздер менен таңкы регион өз ишин баштады. 1 саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Аманголов сиздерге кызмат кылмакчыбыз. Андыктан таң эрте турган биздин замандаштарга Кутман таң каалайбыз. Кесиптеш анан ошондой эле азыр ыйык Рамазан айы болуп аткандыктан жалпыңыздардын дагы оразаңыздар кабыл болсун демекчибиз, ардактуу көрөрмандар. Андыктан жалпыңыздарга Кутман таң каалоо менен биздин экранга жакыныраак чакырабыз, себеби бүгүн сиздерге музыкалык азык тартуулайм деп, жалпыңыздардын оразаңыздар менен куттуктайм деп эстрада ырчысы жаш талантыбыз келип калды. Кесиптеш анда көп күттүрбөстөн жалпы көрөрмандарга тааныштыралы. Ооба, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бизден бир эле сыналгыдан эмес, YouTube'дан, Facebook'тан, ошондой эле Instagram'дан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле экран астында WhatsApp номерибиз бар. Ошол жакта конокторго келген конокторго сурооңуздар же каалоо тилектериңиздер болсо жазсаңыздар болот. Ооба, чалуу кабыл ала албайбыз. Болгон экрандагы WhatsApp номерибизге келген меймандарыбызга жылуу пикирлериңиздер же каалоо тилектериңиздер же кызыккан суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар, албетте төз эфирде сиздердин сурооңуздарды коногубузга жеткиргенге даярбыз. Келем кесиптеш көп күттүрбөй биздин конокторду баштыралы. Ырчы аткаруучу жана ошондой эле жарчы десек болот, жакшылыктарыбызда кызмат кылып келе жаткан биздин жаш талантыбыз Нурзат Бактыбек кызы. Кутман таң. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Кутман таңда көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Жалпы кыргыз элине салам айтып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Баарыңыздарды Кутман таң каалап өтөйүн. Ыйык Рамазан айында баарыңыздардын кармаган оразаңыздар кабыл болсун дейин. Рахмат, абдан сонун. Нурзат айым, Кутман таң, анан таң эрте эле баягы ырчы айымдар үчүн, деги эле өнөр адамдары үчүн таң маанай кандай башталат? Ар бир адамзат үчүн эле бул аткан таң өзү майрам деп билем мен өзү. Анан баарыбыз билгендей эле баарыбыз таң эрте турабыз дегендей, ишке жөнөйбүз дегендей. Ырчыларга туруш эрте менен таң эрте туруш бул оорураак болуп жатат эмеспи? Балким ал жагы да бар. Түнкүсүн тойлордо кызмат кылып, анан таң эрте үнгө кандайдыр бир гам көрүүлөр болобу? Көп нерсе айтышат, ошо таң эрте баягы үн ачылбайт, кам көрөм депчи, бирок мен ушул убакка чейин бирок өзүмдүн үнүмдү сактап же бир колдонуп көрбөптүрмүн да. Атайын бир методдорду колдонуп. Усакта ичпейсиз, жешесизби? Жок, метод колдонуп көрбөптүрмүн да, ошо атайын үнүмдү коргоо үчүнчү. Кандай болсом ошондой эле ичип, баягы үнүм менен ырдай берем да. Анда кел кесиптеш таң эрте телегөчүлөрдү да ойготуп, бир жагым чыгарма менен баштайм анда. Жакшы болот. Анда мен ошо керемет таңда апаларыбызга арнап Апакем деген Турар Кожомбеттин сөзүнө жазылган Обону Сардарбек Жумалиевдин Апакем деген чыгармасы. Ай баракалла. Апаларыбыз үчүн андай өтөйүн. Апапак жолук салынып, амандык тилейт жалынып. Алыстан кызым келет деп ай апакем жүрөк сагынып. Бале. Таптырбай ал кез жашыңды, ал талда бүргөнү чачымды. Ал сырай түшсөм апакем ай алдыңа жөлөң башымды. Бале. Ардайым жарык манайым, агарып барат самайым. Ал пештеп бизди өстүргөн ай апакем жашоо талайым. Ал пештеп бизди өстүргөн ай апакем жашоо талайым. Апалар жашоо талайым. Бара келди, бар болуңуз. Таң эрте жалпы апаларыбызга арнаган чыгармаңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан
Нурзат айым, айтсаңыз негизи баягы чыгармачыл жолду тандаш, ошол жолдо басыш, баягы өнөр адамдары үчүн оор болсо, кимдир бирөөлөр үчүн бир татаалыраак да, башка көшөгөн артында көрүнбөй жаткан окуялар көп деп коебуз го. Анан өзүңүз бир окуу жайды бүтүрүп, музыкалык, анан азыр дагы билимиңизди өркүндөтүү максатында дагы бир музыкалык окуу жайда окуп жатасыз. Анан эмне себептен ушул чыгармачыл чөйрөнү тандап калдыңыз? Мындан бир себеби бул баягы кичинекейинен эле бир адамдын көксөгөн тилеги болот эмеспи? Анан кичинекейимен эле ушардагым келип, анын үстүнө дагы мен өзүмдүн жакта чоң апам өзү комузчу болгон. Анан ошонун да таасири тийгендир балким. Ошонун себебинен баягы көңүлүм көксөгөн каалаган нерсени каалап, анан ушул тарапты тандап калдым. Бул кесипти тандагыма эч өкүнбөйм. Азыр дагы сиз айтып өткөндөй, өзүм буга чейин музыкалык билим берүүнү бүткөнмүн. Азыр дагы баягы сиз айткандай өрчүтүү максатында Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында элдик ырдоо бөлүмүндө билим алып жатам десем жаңылышпайм. Эмне себептен ошол элдик ырдоо бөлүмүн тандап алдыңыз? Башка бөлүмдү тандабай? Буга чейинки алган билимим музыка ырдоо жана музыка ырдоо билимин алган болчумун. Азыркы алып аткан билимим элдик ырдоо бөлүмүн окуган окуумда баягы комузду билбейт элем да. Анан азыркы окуп аткан окуумда элдик ырдоо бөлүмүндө комузду да үйрөнүп, анан баягы өзүм да үнүм элдик ырдоо бөлүмүнө туура келет. Анан ошондуктан ушул жакты тандап окуп аткам. Айтып калдыңыз, комузду билбейт элем деп. Жана бул комузду чоң апаңыз чертсе, ошол убакта эле үйрөндүңүзбү, андан кийин окуп жүргөн үйрөндүңүзбү? Жок, ушул кичинемден балким билбестик кылгандырмын же ал убакта чоң апам дагы өтүп кеткен. Биз чоңоюп калган кезде өтүп кетти окшойт. Анан үйрөнө албай калдым тилекке каршы. Анан мектепте да бизде кружок жок эле. Анан аяка да катышканга баягы мүмкүнчүлүгүм болбогондуктан кийинчерээк үйрөнгөнгө туура келди. Чындыгын айтсам, ушу комузду чертип калганыма бир жылдын эле жүзү болуп калды окшойт. Демек ошол кезде кызыгууңуз гана болгон, анан ошол чоң энеңизден калган таберик катары ошол кишинин өнөрүн улантайын деп анан музыкалык окуу жайга тапшырдыңыз. Абдан сонун, бир жыл аралыктан ушундай чертип ырдап калсаңыз акча. Ошондо кимден билим алдыңыз? Комуз жөнүндө. Комуз жөнүндө менин устатым бар, Кенже Көбөкова эжем. Ошого барып 2 ай сабак алган болчумун. Ошол эжем үйрөтүп, андан ары өзүм баягы үйрөнүп, азыр деле үйрөнүп аткан чагымда. Анан баягы аял заты үчүн бир эле учурда чыгармачыл адам болуш абдан татаал экенин жакшы билебиз да. Анан кандай тоскоолдуктар болуп атат эми чыгармачылыкта? Кантип жеңип келе жатасыз? Колдоолор дагы, анан кийин чыгармачылык. Үй-бүлөңүз колдойбу баягы? Ооба. Бул сиздер айткандай эле чыгармачылык менен үй-бүлөнү алып кетиш өзү түшүнгөн адамга абдан татаал. Бирок баягы көңүлүң көксөгөн нерсени кандай татаал болсо дагы алып кеткенге аракет кыласың. Ошол эле учурда өзүңдүн көксөгөн каалаган нерсеңди баягы эргүү менен кылсаң, бул кыйынчылыктар деле сага көп деле тоскоолдук жаратпайт экен да. Мен ошол нерсени өзүмдүн баягы алып жүргөн кесибимен билем да. Демек, толук кандуу болгондо ошондо канча жылдан бери ырчы тармакта жүрөсүз? Мен өзүм Бебис Сарабешина атына Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин 2017-жылы бүтүргөм. Ошол жылдар аралыгынан бери туура келатканыма, кадам таштаганыма, ырдап келатканыма 3 жылдан жүзү болду. Окуумду кошкондо бир 8 жылдан жүзү болуп калды да. Окуумду бүткөндөн кийин чыгармачылык аралашканыма 3 жылдан жүзү болуп калды. Сизди баягы эстрадада да көрүп жүрөбүз да, ырларды ырдап калганыңыз, анан баягы ырчы үчүн, чыгармачыл адам үчүн ыр тандоодо жөн эле ырларды тандай бербейт. Кандай ырлар көңүлүңүзгө көтөрүп келет? Кандай ырларды ырдасам деп тандайсыз? Ооба, сиз айткандай эле ыр тандоодо абдан кылдаттык менен мамиле жасаш керек өзү. Анан мен өзүм баягы элдик ырдоо бөлүмүндө элдик ырларды аткарып жүргөнүмө байланыштуу өзүм ушу элдик ырларды ырдаганга көбүрөөк басым жасайм. Ошол эле учурда өзүм дагы жүрөгүмө жакканы ушу элдик ырларды жакшы көрөм да. Эми баягы көп сүйлөтпөстөн да бир музыкалык чыгарма сураналы, таң эрте көрөрмандарыбызга. Өзгөчө бир чыгарма болсун да. Анда сиздерге таң эрте ошо Нурак Абдрахманов атабыздын жубайына арнап Өмүрлүк жар деген такчы бир чыгарма. Өмүрлүк жарларга арнай эле. Өмүрлүк жарларга арнап өтөт. Андан соң Сүйүүдөн сүрдөп туруп
бүрдөп турган, сезими бүрдөп турган, бүрдөп турган. Адам бары йыкмага, бийик мага, атынан айта албаган, айта албаган. Ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар, а балким бирөөгө кор, бирөөгө зар. Бактылуу болуш үчүн бул өмүрдө бар болсун балдар жана, чын сүйгөн жар, чын сүйгөн жар. Көңүлдү кайтарбаган, кайтарбаган, көл болуп чайпалбаган, чайпалбаган. Адам бар аздектечү, аздектечү, өзүнө байкалбаган, байкалбаган. Дүйнөдө эчтеңдерсиз бир адам бар, ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Бир келген бул өмүрдө болбосунчу, адашып ак сүйүүдөн жаңылгандар, жаңылгандар. Махаббат меримине, меримине, өмүрдө бөлөп турган, бөлөп турган. Турмуштун ойку кайкы жолдорунда коо болуп жөлөп турган, жөлөп турган. Дүйнөдө эчтеңдерсиз бир адам бар, ал мага Кудай кошкон өмүрлүк жар. Бактылуу жашаш үчүн бул өмүрдө бар болсун балдар жана, чын сүйгөн жар, чын сүйгөн жар. Бактылуу жашаш үчүн бул өмүрдө бар болсун балдар жана, бар болсун чын беренин арнаган жар, чын сүйгөн жар. Бар болуңуз, өзгөчө бир сезимдерди козгогон чыгармалардын катарын толуктады десек болот. Анан Нурзат айым айтсаңыз, мен айтайын дегеним баягы ар бирибиз жашоодо максат коет эмеспиз. Бана музыкалык жолду, улуу жолду тандап алгандан соң, балким келечекте мисалы обон жаратсам, өзүмдүн баягы автордук чыгармаларымды элиме, кыргыз элиме тартууласам деген деле бир баягы маданиятта кандай бир максаттарыңыз бар? Эми бул маданият тармагында талпынып, акырындан баягы өзүбүздүн кылдаттык менен ишти кылып келе жаткандан кийин ойлонбой койбойсуң ал жөнүндө дагы. Өзүмдүн баягы автордук чыгармам болсун, жан дүйнөмөн чыккан бир ырым болсо элге тартуулаган деген. Эми азырынча аракеттин үстүндөбүз, буюрса андай иштер дагы алдыда деп ойлойм. Көнчөсү ырчылар көрөсү олон жазса, көрөсү ушундай кагазга деген кара сөз түрүндө жазат эмес ба? Сизде ошондой тармактар барбы? Кандай башка катылып жаткан кандай таланттар бар, биз билбеген деген, балким рэп айткан жагыңыз бардыр деген сыяктуу. Ооба. Эми ал жак талант жагынан ошо баягы ырдагандан тышкары дагы өзүм
баягы окуп жүргөн кезимде өзүңүздөр айткандай калем кармап кичине баягы 4 сабыр жазып койчу элем. Бирок бара ошол кийин жоголуп кетти. Бирок аз убакыттан бери кайра ошол талантымды жандандыруу максатында азыр иштеп жатам десем жаңылышпайм. Көчөсү деген сүйгө чалыкканда же болбосо кесип жашоодон ажыраган кездер ырылар же болбосо бир бактылуу болгон күндөрдө же кубанганда кайгырганда акындарга баягы илхом деген нерсе келип калат турбайбы? Анан баягы өзүңүз айткандай, балким алдыда сиздин дагы автордук чыгармаларыңызды угуп калабыз деген ойдобуз да. Ал күн алыс эместир. Анан кийинки суроо баягы сизди ушу маданият тармагынан дагы башка сферада дагы кызмат кылганыңызды жакшы билебиз. Ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Ооба, мен өзүм бирок маданият тармагында эле иштейм. Өзүм азыр Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында улуттук маданий борбор деген өзүбүздүн мекеме бар. Ошол жакта 3 жылдан бери жетектөөчү адис болуп кызмат кылып келе жаткан чагым. Ошондо эки ишти бир ай калыштырып кетаткан чагыңыз экен да. Ошондой десек да болот. Бул теманы козгоп калдык кесиптеш. Эми сиздердин өзүңүздөрдүн дагы бул эртең бүрсүгүн деп турган Нооруз майрамыбызга карата кандай даярдыктар болуп атат? Ал Нооруз майрамына азырынча даярдыктар жүрүп жатат. Ошо негизи биз тараптан уюштурулат эмеспи? Менимче азыр Нооруз майрамы Ошто өткөрүлгөн да. Азыр кызуу иштери жүрүп, ошол жакта уюштуу иштери жүрүп атат десем жаңылышпайм. Бишкек шаарында эмес, ошондо Ош шаарында болот. Ош шаарында болот. Нооруз майрамы менен. Келиңиз анда баягы көп күттүрбөстөн элдер айтып атат болуш керек. Ооба, бияка жазып атышат. Чыгармалардан дагы аткарып берсе деген. Бир чыгарма сураналы. Жакшы болот. Анда мен сиздерге азыр Роза Маны эжесин бактылуу болуп жашайлы деген чыгарма. Баарыбыз бактылуу бололу, Бактылуу болуп жакшы. Ошол чыгармасын сиздерге атат. Başımdı sağa kadayın, mahabat taşıp yürekten ey, baktı bolup yaşayın, mahabat taşıp yürekten ey, baktı bolup yaşayın. Gül bolsun günde ciddayın, gülkünden başka uqbayın, caydı bir caylap aydayla oy, yanımdan alız çıkmayın, caydı bir caylap aydayla oy, yanımdan alız çıkmayın. Sen mağa süyümürüksün, sen menen ömür bir götsün, kay jeride жүрсөк bir kaksın ey, kagışı iki жүрөктүн, kay jeride жүрсөk bir kaksın ey, kagışı iki жүрөктүn, baktılуу bolup yaşayın.
бара келди. Бир Абдан бактылуулукка жетелеген өзгөчө өзгөчө чыгармалардын катарын болду. толуктады кесиптеш. Абдан сонун ушундай таң эрте келип бактылуулукту сүйүүнү жана ата эне даңктап ардап бергенсизге ыраазычылык айтабыз. Таң эрте келип ушундай кызыктуу маек куруп бергенсизге ыраазычылык айтабыз. Эмиске эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарыңызга, күйөрмандарыңызга, туугандарыңызга бир өзгөчө саламдарды жолдосоңуз болот. Дагы бир жолу кыргыз элиме салам жолдойм. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Келе жаткан Ноорус майрамыбыз жакшылыктын, бейкутчулуктун жылы болсун. Кадырман калайык менен түгөнбөй түгөл болуп баарыбыз бирге бололу. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Кымбаттуу көрөрмандар, мына ушинтип жарым саат алкагында өзгөчө өнөрү менен жалпы биздин көрөрмандарды куттуктаган Нурзат Бактыбек кызы болду. Албетте ар бириңиздерге жагымдуу эфир тартуулаганга аракетибизди жасайбыз. Бир нече көз ирмемдерден кийин кесиптеш экинчи коногубуз менен сиздер менен амандашабыз. Алыстабай туруңуздар.